Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuğanlar, sizlerden Ardamire Yasin Avtotreying. Bardığınızlara tüştüklerden salam. Buyursa biz bugün klientimizge Toyota Sienna unasını ko'rgani kelganmiz. Çalgan yılı 2024 6. ay qimmatçının ko'lami 2.5 benzin plus gibridli versiyada tuğanlar. En qiziqli jeri taptaza полный родной kraskada bu 2024. Basını men nege чагып айта албайм туугандар. 30 канча миң доллар примерно Кореяда басы эле. Кореяда басы эле ошондой. Таза 2024. Не бити, не крашеный, полный мына биздин балдар обзор кылып атат. Так биз Энкар деген неде жүрөбүз азыр. Мынакей Энкарда. Бул Энкар сайты. Көргүлөр туугандар. enkar.com деп жазсаңыздар, өзүңүздөр да кирип көрсөңүздөр болот. Бұл видеоны ақырға чейин көрсеңіздер, сіздерге Корея туралы кантип машина тандасаңыздар болот, кайсы сайттардан, анан кандай унааларды алыш керек, кандай пробегтеги унааларды алыш керек, оригинал эмеспи, кантип текшерсе болот, ошолор тууралуу сіздерге маалымат берем. До конца көрсөңүздөр, эрикпей, иншалла өзүңүздөр керектүү маалыматтарды аласыздар деген үмүттөм. Анда бисмилла деп баштайбыз. Сондар biz пока биздин машинабызды текшерип, обзор кылып өтчөйүн. Бизде обзорчубуз. Мен бул жакта сиздерге кичине маалымат берип кетем. Так. Өзүм тууралуу, мен Ясин, менин атым туугандар билесиздер. Өзүм тууралуу биринчи маалымат берейин. Ош облусунун Окат район жагынан Отайлындан болом. Мен ар бир видеодо айтам буну. Иншалла бизде бардыгы прозрачный. Бишкекте офисибиз бар. Ош жакта болса, офисибиз жок, ош жакта туугандар. Так, мен атам номерин берем, байланышып, атам менен өзүңүздөр долго заключать этип, машиналарга депозит берип, заказ берсеңиздер болот. Билесиздер, биз депозит менен иштейбиз. Депозит болсо туугандар, туура түшүнөсүздөр, бизде спрос көп болгон үчүн депозит болсо биз машина карап бере албайбыз. Не дегенди үспөт этпей атабыз. Мен куласымда 2 бала иштейт, мен өзүм менен 3 бала болот. 3 бала саат, түнкү саат 3ке чейин иштесек дагы үспөт этпей атабыз. Ошондуктан машина заказ берем десеңиздер, коркпай туугандар депозит берип заказ берсеңиздер болот. Ошол айтып өткөндөй Бишкекте же болсо ош жакта атам личный өзүнүн номерин берем, же болсо үйүбүзгө келип депозит берип, договор заключать этип, официальный алып кетсеңиздер болот. Так. Вдруг машина жакпай калса, депозит кандай болот десеңиздер, машина тандабай, же болсо сиздердин планыңыздар өзгөрүп калса, например, машина албай турган болуп, семейный положение өзгөрүп калса, до копейка акчаңыздар кайталат туугандар. Корейска сиздер берген, сиздерге мындай машиналарды тандап, например, мына эскила сиздерге жакты, биз видео отчет бердик. Болду Ясин, биз ошол машинаны алабыз десеңиздер, биз сиздер баягы бизге берген $500 депозитти, бул корейска, бул эсине машинаны. Биз да депозит кылып беребиз. Депозит берген максат, бул машина болду, биз уже сайттан корейс алып коет, продано кылып. Башка сатпайт. Bizde пока акчабыз Корея келгүчө, сиздерди баягы машина толук акчасы. Корейс күтөт да. 10 күнбү, 1 жумабы күтөт. Анан срокты биз договорда Корейс менен договор кылып атканда, биз дагы официальный договор тузабыз да машина алып атканда. Ошондо жазылат. Так, ошодан кийин биз корейске депозит которгандан кийин планыңыздар өзгөрүп калса, анда биз депозит кайтарып бере албайбыз туугандар. Туура түшүнөсүздөр. Обратно сиздерге. Не дегенде биз дагы бул акчаны корейске которуп коебуз да. Биз ладно түшүнүп сиздерге кайтарсак да, корейстер бизге кайтарбайт. Ошондуктан депозит пока биз бербей кеткен корейске. Сиздер любой время депозит Ясин кайтарып бер десеңиздер, сиздерге обратно таштап беребиз. Эми бул бир туугандар, заказ бериш депозит тууралуу. Эми экинчиси Энкар деген, мынакей бардыгы Энкар түрөт. Көрүп тургансыздай. enkar.com деген сайт. Бул Кореяда, баягы Россияда Авито деле сайт, Авто.ру деген сайт барго. Ошондой сайт. Google'га кирип туугандар, enkar.com деп жазсаңыздар, ошол жакта чыгат. Биринчи ссылкага бассаңыздар, аны да отдельный видео кылам көрсөтүп, биринчи ссылкага бассаңыздар, чыгат. Через Google кирсеңиздар, орус тилге перевод кылып, автоматический перевод бар ал жакта. Русский языкка өзгөртүп, орусча көрсөңүздөр болот.
полный машинаны өзүңүздөр кирип тандап каягы бити экен, бити эмес, пробеги канча, акчасы канча, ошол жакта дилердин номери турат. Чалып, полный текшерип, бардыгы прозрачный. Эми бул жакта Энкарда турган сайттагы баасына плюс 440 000 вон, ал где-то $350 же $300 болот. Ошону кошуп коюшу да мүмкүн. Же болсо, например, мына машина 10 миллион вон болсо, 10 миллион 440 000 болушу да мүмкүн. Же болсо, андан скидка кылып бериши да мүмкүн. Например, 9,5 миллион, же болсо 9 миллион. Ошондой. Ал эми бул жакта сиздер заказ берип аткан компанияга тиешелүү, анан дилер менен кантип сүйлөшөт, карыз тилин канчалуу билет, канчалуу договор кыла алат, уговорить кылат, аны эми бир эле Кудай билет. Ошондой туугандар. Скидка болсо, скидкасын биз до копейка айтабыз. Иншаллах, бардыгы бизде прозрачный. Анысынан кыжалат болбосоңуздар болот. Ошондой encar.com же болсам KB латын буквасында KB ча деп 3 жолу жазсаңыздар дагы ошондой сайттар дагы бар. Мен буларды мына видеодо монтаж кылып ичине коюп кетем. Же болсам комментарийге жазып коем. Биринчи комментке кирсеңиздер, ошол видеонун астында кайсы сайттардан көрсө болот. Мен аларды толук маалымат койгон сайттарды атын жазып кетем иншалла. Так. Дагы эмне? Пробег. Сиздерден сураныч. Туугандар, менден машина алгылар дебейм. Мен бир эле менден машина алгылар дебейм. Кимден насип болсо, кимге рызкы кошулса, ошол балдардан заказ бергилер Кореяда. Ошончо толтура компаниялар турат. Машина менен иштей турган жакшы балдар көп Кореяда дагы, алхамдулилlah. Машина менен иштей турган. Азыр эми баягындай жаш балдар дагы көпөйүп кеткен. Тиги эле жумушу жок балдар эле келип эле машина менен баштайт. Эчтекени түшүнбөйт, даже толщиномери жок. Толщиномер кантип иштетишти дагы билбейт. Диагностика жок компьютерный. Ошондой балдар дагы бар азыр, жаш балдар. Студенттер основной. Ошондой балдардан көптөн бери иштеп жүргөн профессиональный балдар бар. Аларга тиешелүү эмес, жаш балдарга айтып атам, туугандар, заказ берип атканда сиздерден сураныч пробегке көңүл бургулар. Бул машина эң негизги максат Кореядан заказ беришти. Эң негизги максат туугандар, билесиздер, бул эмне? Машинаны арзаныраак, пробеги тазараак, бая таза машина, не битый, не крашеный. Кореядан ошондой максатта машина заказ берилет. Так, кечиресиздер туугандар, видеобуз пауза болуп калды. Улантысы бул видеону ошондой пробегге көңүл бургулар, сиздерден сураныч. Алып атканда балдарга чалып, кандай компания болсо дагы, кимден заказ берсеңиздер дагы туугандар, чалып пробег оригиналбы. Анан сиздерден сураныч, акчаңыздарда возможность болсо, бюджет жакшы болсо, пробеги 150 000ге чейин, максимум 200 000ге чейин пробег алыш керек. Адан өткөн пробегтер уже Кореяда жүрө берет да. Машиналар бар, жакшы каралып, например, 250 000 жүргөн машиналар дагы, жакшы жүргөн машиналар бар бул жакта дагы. Жолдор жакшы, чаң жок туугандар бул жакта. Запчас почти бесплатно, арзан, өтө эле арзан. Бузулса дагы бул жакта жүрө берет. 800 000 дагы, 800 000 дагы, 1 миллион жүргөн машиналарды көрдүм, баары жүрөт. Ошондой зыңк эле. Лично мен өзүм машинамда мынакей 300 000 жүргөн. 50 000, 40 000 да бир мотор майын алмаштырам, болду, жүрө берет. Эчтеке алмаштырган жокмун 3 жылдан бери. Бизге барса, например, өзүмдүн машинамдан алайын, бизге барса ошол машина азыр 1 ай, 2 айдан кийин уже болду. Чачылып кетет, полный эле запчас болуп кетет. Бул рабочий машинам. Ошондой туугандар, бул жакта жүрө берет. Эч кандай проблема болбойт. Бизге баргандан кийин сразу башталат. Сиздер ошончо акча жыйнап Россияда заказ берсеңиздер, баргандан кийин 1 ай өтүп эле машинаңызды, же болсо 1 жумадан кийин жолдор жаман, бизде топливо жаман, билесиздер. 1 айдан кийин ошондой проблема чыгып келсе, анан бул жакта сиздер заказ берген компания менен бандай изучуу болот да. Ошондуктан заказ берип атканда бюджетиңиздер жакшы болсо, $1000, $500 карабай, пробеги азыраак, 1-2 деталь краска болсо эчтеке эмес туугандар.
вторичный окрас, бағана главный машина сүйектері таза болуш керек. Баға сізге обзор қылып атқан бала қандай профессионалны бала, ошол балаға ишенип машинаны кантип текшерип берет. Сіздерге вопрос калбасы керек да, полный машина тууралуу. Текшерип бергенде көрсөңүздөр, сүйектөрү, машинаны главный жерлери таза болсо, мотору, коробкасы ходовой. Мына деталдар, передний крыло, эшиктер эчтеке эмес. Алар болт менен бошотуп эле замена кылып коет туугандар. Краска эчтеке эмес деме, 1-2 деталь вторичный окрас болсо, бул мен ойлойм өтө эле страшный эмес. Главный пробег, мотор, коробка, ходовой, машина стойкалары кесилип жасалган болсо боло берет. Так, 800 000 пробегте же болсо 350 000, 400 000 пробегте балдар заказ берип атат бул жактан. Таксилер баргандан кийин проблема, бардыгы проблема туугандар. Бул жакта дагы экспортный компаниялар ошончо, главный сатыш максат сатыш болгон компаниялар ошончо, таза иштей турган жакшы балдар ошончо, бардыгынан бар. Ошо этият болуп, жакшы иншалла заказ бергилер. Бардыгыңыздарга иншалла Кудайым ишиңиздерге ийгилик. Биз иншалла мына обзорубуздун түгөттүк. Корейстен алып атабыз. Мына балдар обзор түгөттү. Сиздер менен Ясин Автотрейдинг дагы мындай маалыматтарды көп чыгарабыз. Кызматтар болсо, жакшы таза унаалар керек болсо, заказ берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.